Ассаламу алейкум достор. Иранда эмнелер болуп атат? Эң алдыга чыккан окуяларды айтып берейин. Кече Америкада улуттук терроризмдин алдын алуу борборунун башчысы Джо Кент деген бир киши өз каалоосу менен өзүнүн жумушун тапшырып, Трампка бир кат жазып, ошол катты интернетке чыгарып койду. Ошол кат Америкада бомба эффект жаратты. Себеби Джо Кент өтө жогорку постто ээлеп турат, терроризмди алдын алуу борборунун башчысы. Бул деген ал киши бар жоктон кабар бар да. Жабык эшиктердин артында чынында эмнелер сүйлөшүлүп атат, эмнелер болуп атат, эмне кайсы окуя кандай себептен болуп атат, бар жокту билет. Анан бул Трамптын командасында болгон. Трамптын командасындагы болгон чоң фигуралардын бири. Ошол киши катта мындай деп жазып атат. Мен бул согушка каршымын. Иран түздөн түз Америкага угроза түзбөйт. Бул Израилдин согушу. Израиль Америкадагы еврей лоббиси жана алардын колундагы массалык маалымат каражаттары дээрлик баары ошолордуку. Жалган маалымат чыгарышты, жалган бир компания жаратышты. Иранды бизге душман көрсөттү. Анан айрыкча согуш башталган күндөрү азыр тез арада кол салсак, кыска убакыттын ичинде Иранды жеңип койсок болот деп сенин башыңды айлантып, Американы согушка киргизип койду деп кат жазыптыр. Учурунда Ирак согушу дагы ушундай эле болгон деп жазыптыр. Ирак согушу дагы Израилге керек болгон, Американы тартып согушка киргизип, Американын күчү менен Саддам Хусейнди кулатып, ошол иштин баарын кылган деп жазыптыр. Убагында Трамп шайлоо жүргүзүп атканда бул киши Трампты өтө катуу колдогон экен. Себеби Трамп MAGA деген бир кыймыл баштаган. Make America Great Again деп шапкасынын үстүндө жазылып турат. Американы кайрадан дагы күчтүү мамлекет кылабыз. Американы биринчи орунга коебуз деген сөздөрдү өтө көп айткан. Америка мындан ары башка мамлекеттер үчүн согушпайт. Өтө көп акча кетип калып атат. Американын экономикасын көтөрөбүз. Украина согушун токтотом. Украинада жаш жигиттер өлүп кетип атат деп ошол жигиттерге ушунчалык боору урган бир адам болуп сүйлөп, элди ишендирген да. Өтө көп адам колдоо көрсөткөн. Азыр эми ошол убакта айткан сөздөрүнө такыр карама каршы жумуш кылып атат. Иран менен согушуп атат. Иран бул Ирак, Сирия кошогон кичинекей алсыз мамлекет эмес, чоң бир мамлекет. Бул согуш улана бере турган болсо, дүйнөгө мунун кесепети өтө катуу болот. Азыр эле сезилип баштады. Мына Ормуз кысыгын Иран тосуп алды дагы экономикага таасири тийип баштады. Эми Американы мында карап турсаң, ушул окуяларды карап, акыркы болгон Эпштейн болду, ага чейинки окуяларды да карап турсаң, Америка могул экраныңардагы машина роботко эле окшош экен да. Өтө күчтүү, туурабы? Өтө күчтүү болгону менен ичинде бир кичинекей бир адам эле кнопкаларды басып аны башкарып турат. Ошол кайсы кнопканы басса ошол кыймылды кылат да. Американын ичинде күчтүү бир еврей лоббиси бар, бирок алар салыштырмалуу аз да. Бирок алар өтө күчтүү. Алардын колунда дээрлик бардык акча ошолордун колунда. Дээрлик бардык массалык маалымат каражаттары ошолордун колунда. Голливуд ошолордун колунда. Азыр эми жаңы технология да ошолордун, интернет, жасалма интеллект, Google жана башканын бардыгы ошолордун колунда. Мисалы Голливудду эмне үчүн айтып атам? Голливуд бул чоң бир пропаганда машинасы. Кайсы кино кандай тартылып атат? Кайсы кино Оскар алып атат? Мындай карап көрсөңөр, ал кинолор эмнелер жөнүндө, анын ичинде кандай скрытый эмелер бар, пропаганда бар. Аларды карап турсаңар, ачык эле да. Ал жерде эч бир кино жөн эле тартылбайт. Жөн эле тартылган кинолор ал Оскарга чейин жетпейт. Оскар алып аткан болсо, демек ошол кинонун бир эмеси бар да. Бир элдин аң сезимин бурмалоо үчүн белгилүү бир сценарийлери бар. Ошентип ошондой бир күчтөр Американы азыр башкарып отурат. Муну бияктан бизге деле түшүнүктүү болуп калды. Американын эли күн өткөн сайын муну түшүнүп көрүп атат дагы. Азыр Трампка болгон жек көрүү өтө күчөп кетти. Ошол еврейлерге болгон жек көрүү болуп көрбөгөндөй күчөп кетти. Америкадагы алдыңкы инфлюенсер деп коет го, интернетте өтө үнү көп чыккан, көп подписчиктери болгон адамдар, көп уккан, көргөн журналисттер дагы көпчүлүгү бул согушка каршы болуп атат, Трампка каршы болуп атат. Эми бул ошол күчтүн чыныгы көздөгөнү эмне десеңер, ошол еврей лоббиси дейли. Булардын көздөгөнү мурдараак Рэй Далио деген бир киши айткан. Американын империясы уже кулай баштады. Алдыбыздагы 10-15 жылдын ичинде Америка империясы кулашы мүмкүн да. Алардын доору бүттү, пикке чыгып, азыр ылдый карап кетип атат. Ылдыйга шилтемесин дагы калтырып коем, орусча китеби дагы чыкты, орусчага которулган. Эми эгер Америка империясы кулай турган болсо, азырынча Америка империясынын күчү, билегинде күчү бар,
ошону колдонуп булар Израилдин душмандарын жок кылып алыш керек, ошол регионду тазалап алыш керек. Баштан эле максаты ушундай болгон. Учурунда Сирия, Ирак дагы күчтүү болгон. Иракты кулатышты, Сирияны кулатышты, азыр эми Иранды кулатыш керек. Андан кийин Түркия дагы бар деген сөздү айтып атышат кээ бирөөлөр. Эгер ошол күчтөрдүн бардыгын кулаткандан кийин ал жерде Израилге каршы сүйлөй турган, кол көтөрө турган эч ким калбай калат. Ошондо эмне болот? Израилдин өзү көздөгөнү моундай чоң карта. Бул жөнүндө акыркы убактарда өтө көп айтылып атат. Чоң Израиль деген картасы бар. Булар ошо өздөрүнүн китебинде Кудай бизге ушул эмени берген деп айтышат да. Египеттеги Нилден Ирактагы Ефрат деген дарыянын ортосундагы жерди Кудай бизге берген. Бул жер биздики деп айтылат. Азыр эгер ошол душмандарды тазалагандан кийин, эч ким буларга кол көтөрө албай турган болуп калгандан кийин, алсыз болуп калгандан кийин, бул картаны булар курушу мүмкүн. Ошого аракет кылышы мүмкүн. Америкадагы жана мен санаган күчтөр, акчалар, технологиялар баары ошол Израилге барса, дүйнөдөгү еврейлерди ал жака топтосо, булар чоң эле bir күч болот. Ал жерде ресурс дагы чоң, өтө бай, ресурс жактан бай географияда. Ошондо ошондой bir чоң bir империя, жаңы bir империя куруу максатын көздөп атышат деп айтып атышат достор. Ушундай. Азыр эми согуш кандай жүрүп атат? Америка менен Израиль Иранды бомбалап атат. Кече 2 күн алдын Ирандын коопсуздук кызматынын башчысы Али Ларижани деген bir кишини, өтө маанилүү, Иран үчүн маанилүү bir киши эле, ошол кишини өлтүрүп салышты. Ал киши өтө терең билимдүү киши экен. Философ болгон экен, математик болгон экен, инженер, компьютерщик болгон экен. Акыркы убактарда ошол коопсуздук кызматынын башында турган экен. Ошол кишини өлтүрүп салышты. Иран дагы жооп кайтарып атат, Израилди бомбалап атат. Бирок Израилге канчалык зыян берип атат, аны биле албай атабыз. Себеби Израиль соц тармактарга видео сүрөт чыгарганга тыюу салып койду. Ошол бомба түшкөн учурларды чыгаргандарды камап салып атат. Арабтарды бомбалап атат Иран. Араб мамлекеттерин эмне үчүн бомбалап атат? Булар мусулман мамлекеттер го десеңер, ал мамлекеттерде Американын базалары бар. Алар ошо базаларды колдонгонго уруксат бербей койсо болот эле баштанчы. Биз Иран менен согушкубуз келбейт деп койсо болот эле. Мисалы Испания ошондой кылды. Испания 2003-жылы Иракка кол салганда дагы ушундай сөздөрдү айткансың. Саддам Хусейн террорист дегенсиң, диктатор дегенсиң, ал жерде демократия жок дегенсиң, ядролук бомба жасаганга аракет кылып атат дегенсиң, химиялык курал жарак. Эми Ирактын элин барып куткарбасак болбой калды. Бул киши өзүнүн элин эзип атат деп айтканда Америка. Анан ошого ишенишкен булар. Ишенип колдоо көрсөткөн, кийин согуш башталды, миллиондогон адамдар өлдү, ал жерде хаос болду, ички согуш болду. Кийин карап көрсө ошо ядролук бомба жок экен, химиялык курал жарак жок экен. Ал айтылган сөздөрдүн баары дээрлик баары жалган болуп чыкты да. Азыр деле ошол эле сөздөр айтылып атат Иранга каршы. Биз бул согушка жокпуз. Базаларды да колдонгонго уруксат бербейбиз деп койду Испания. Англия, Франция, Германия базаларды колдонгонго уруксат берди, бирок кече ошол Ормуз кысыгын тосуп албады Иран. Ошол жерде ачканга жардам бергиле, кемелериңерди жөнөткүлө, согуш кемелериңерди деп Трамп айтса, жок деп койду. Бул согушту сен баштадың, биз жокпуз деп койду. Кече жаккандан мурдараак эсиңерде Гренландия боюнча бул барып европалыктарга дагы зордук көрсөткөн. Ошондо алар баардыгы айтып аткан, бул доор бүтүптүр. Америка баягы Америка болбой калыптыр. Эми каждый по себе болуп калыптыр. Жаңы заман башталды. Америкага ишенсе болбойт экен деген сөздөрдү булар Мюнхте bir эмеде саммит болгондо баары айтышкан. Болду уже ал мурдагы доор бүттү. Америкага ишенбейбиз, эми өзүбүздүн коопсуздугубузду карайбыз деп айтышкан эле. Азыр эми Иран, Америка кайрадан иши түшүп калганда булар азыр жок деп коюшту. Ошентип Трамп мындай стратегиялык тупик деп коет экен, ошондой бир абалда калып калды да. Согушту баштап алды. Эми согушту улантайын десе, мунун көздөгөн максаты Израилдин дагы, Американын дагы Иранды толук кандуу алыш керек. Анын үчүн жөн эле узактан бомбалай берген менен ал маселе чечилбейт, ал максатка жетпейт. Анын үчүн булар аскер кириш керек. Аскер кирип барып Тегеранды алыш керек. Андай кирейин десе, мурдагы видеолорумда айттым эле. Иран тоолуу мамлекет, чоң мамлекет. Ал жерге аскер кире турган болсо, Ирандын армиясы дагы чоң да, 1 миллиондон ашуун армиясы бар. Анан 90 миллион эли бар. Анын ичинде эркектердин бардыгы согушка кирет дагы, Америка жеңилет. Миңдеген Америка аскерлери өлүп кетет. Муну азыр Америкада мунун
советниктери дагы айтып атат. Советниктери азыр согуштан чыгып кетип атат деп атат. Эми согуштан чыгып кетейин десе, сен өзүңдү жеңүүчү жарыялап, биз жеңдик деп чыгып кет, кайра токтот. Себеби бул кесепети оор болуп атат. Мына нефтин баасы көтөрүлүп кетип атат. Жакында жөнөкөй адамдардын чөнтөгүндө сезилип баштайт ушу ормуз кысыгынын тосулганы. Бензин кымбаттайт, бизнеске бул кыйын болуп баштайт. Токтот деп айтып атышат да. Ошентип чыгып кетейин десе, эч ким мунун жеңди деп ишенбейт. Биз баарыбыз көрүп турабыз да. Бул жерде азыр Иран жеңип атат. Дүйнөлүк коомчулуктун, дүйнө эле эмес, Американын өзүнүн дагы элинин көпчүлүгү Иран тарап болуп атат. Пропаганда согушун, маалымат согушунда азыр Иран жеңип койду. Анан Иран дагы даярдыктуу экен, канча болсо биз согуша беребиз. Бул согушту биз каалаган шарттарда токтотобуз деп айтат. Силер сүйлөшүү жүргүзгөнгө аракет кылып атыпсыңарго деп мындай жалган маалыматтарды таркатып атышат. Ирандын тышкы иштер министри биз андай эч кандай сунуш дагы айткан жокпуз. Азыр бизге сунуш келсе дагы биз аны кабыл албайбыз деди. Себеби учурунда согуш башталардан мурда булар сүйлөшүп аткан эле. Америка менен сүйлөшүп аткан эле. Макул деп мындай сүйлөшүү жүрүп аткан учурда ошол учурда согушту баштап беришти. Эми биз силерге ишенбейбиз деди. Силер менен сүйлөшүп дагы болбойт экен. Мына ары сүйлөшпөйбүз. Согуш биздин шарттарыбызда бүтөт деп айтты. Ирандын тышкы иштер министри Американын бир журналистине берген интервьюсунда ал журналист мындай деп сурады. Жакында Американын аскерлери Иранга кирет экен го, сиздер коркуп атасыздарбы дейт. Ал эмне деди? Жок, биз корккон жокпуз. Аларды биз күтүп атабыз деди. Күтүп атасыздарбы десе, ооба, күтүп атабыз, келсин деди. President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes. Ошентип Трамп же ары бара албай, же бери келе албай турган учур өзү түшүнбөй биз согушту баштап алды дагы азыр эмне кылаарын дагы билбей турат экен. План дагы жок экен. Иранды кайра бомбалап атат. Бирок бул жакшылыкка алып барбайт. Иран дагы жооп кайтарып атат. Араб мамлекеттерин катуу бомбалап салып атат. Ошого кече Джо Кент ошо Такер Карлсонго интервью берди дагы. Согушту токтотуш керек, Израилге айтыш керек, токтотосуң деш керек. Эгер укпай турган болсо, анда биз сени колдобойбуз, өзүң улантып бер деш керек дейт. Израиль өзү жалгыз Иранга алы жетпейт. Ошентип согушту токтотуп, Ормуз кысыгын ачып, дүйнөлүк экономиканы кайрадан калыбына келтириш керек деген сөздү айтты, достор. Ушундай кыскача айтканда, азырынча ошо менин оюм боюнча маанилүү болгон окуялар. Эгер силер кошумча маалымат билсеңер, же мен туура эмес бир нерселерди айтып аткан болсом, ылдыйга жазгыла, достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.